Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз адабий окуу. Бул сабакта жолойдун жеңилиши боюнча таанышабыз. Анда эмесе күн коюп бугуп отургула. Манас кабары бейжиндеги Эсенханга жетет. Калмактын тагалык дегени баатырдын баарын сомдоду. Балбандарың сойлоду, Манас бирин да тирүү койбоду, деп жамандап жеткирип барат. Ачуусу келип жини кайнаган Эсенхан: айласын тапсаң жайлап кел, айлалуу болсоң Манасты акырын тирүү байлап кел, деп дөөдүр алыпты, кайчы кулак каман алыпты. Жолой дөөнү баш кылып Алтайга аскер жөнөтөт. Төбө чачы сүксөйгөн алп жолой жигиттери менен Алтайдагы кыргызга заматтын ортосунда каптаган селдей кирип келет. Ошондо коркуп калган Жакып Манаска: айтканына көнөлү, Алтайдан күткөн сан кара, баарын тартуу кылып берели, дейт. Манас жоого багынууну каалабайт. Кечээ кыргызды кыргынга учураткан душмандын алдында кул болуп жүгүнгүсү келбейт. Жаш Манас үчүн өзүнүн жеке баатырдык ар-намысы, кыргыз калкынын намысы баарынан бийик турат. Эл намысын тепсеткенден көрө өлгөнүм артык деп эсептейт. Ал атасы Жакыпка мындай дейт: Кокуй ата, не дейсиң? Неге мынча маанай пас? Жоого намыс бергиче ажалым жетсе өлөйүн. Малым менен жанымды олжого кантип берейин? Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин. Мына ошентип жаш Манас жоо жарыгын шайланып, 40 жолдошу менен Кытай калмакка кыргыйдай тийип, Кызыл Кыргын согушту баштайт. Бала Манастын кайратынан жана айбатынан жоонун үрөйү учуп, бет маңдай келгенде туруштук бере алышпай, алптар менен дөөлөр ат үстүнөн камгактай учуп түшүшөт. Манас өзү келип, катылган жоонун таш талканын чыгарат. Жолой баатыр баштап келген колунан ажырап, өзү каңгайды көздөй качып, акыры токойго кирип кутулуп кетет. Кыргыздар жаш Манастын ушул алгачкы ири баатырлык жеңишинин урматына ат чабыш, көк бөрү тартып той өткөрүшөт. Төмөндөгү макалдардын маанисин чечмелеп түшүнүп алгыла. Эл четине жоо келсе, жан аяган жигитпи? Ар намыстуу ер жигит элинин даңкын чыгарат.